урматтуу кыргыз элим, сиздерден жардам сурайбыз, кайрымдуу элим. Сиздердин жардамыңыздар менен Кудайым буйруса Алихан айыгып кетет. Балам айыгып кетишине жардам бериңиздер. Assalomu alaykum qirg'iz elim. Manga jardam bo'ldi, men tenderlarni o'rotdim. Nachada akam o'qib o'ynayotganda men nachada ketayotgan esimda choy qaynab turgan edi. Anam go'sht o'ynayotganda butun kiyib shunga tog'ilib ketdi. Төгүлгөндө кандай болуп кетти сенде? Раса ысыды. Ушунча жакшы комментарий жазып, апасы айтып атат, мына жылуу сөз дагы, жакшы сөзгө дагы муктаж болгон учур сааттар бар. Адам карайлап калганда ошол берген акчадан дагы артык боло турган жакшы сөз менен дем күч берип, буюрса баары жакшы болот деген илгери үмүт менен адам жашайбыз. Assalamu alaikum, урматтуу достор, мекендештер, замандаштар. Азыр мен бул кичинекей биздин бөбөгүбүз Алихандын жанына келип отурам. Алихан бүгүнкү күндө 7 жашта. Алихан? Алихан 7де. Анан Алиханды ушундай бир күн, ошол каргашалуу күн болуп, үстүндө ушул жерде турган суу төгүлүп, кайнап жаткан суу. Сиз көрүп турган абалда бүгүн операция болуп, мына ушул сиз көрүп турган абалда экен биз көрүп турганча. Бул Алихан баягы кичине мындай наристе болгондуктан баягы өсүп турган болгондуктан мына эт тартылышып туруп, бул өтө бир жагдай жаратчу маселелерден экен да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө буга жакшы операция жасатылууга өтө көп суммада каражат керектелет. Бүгүнкү күндө биз ушул заключенияларын, анализ немелерин жөнөтүп, Индиядан байланышып, жоопторду алып, ошол бир этаптуу, 2 этаптуу, 3 этаптуу операциялардын немесине кирет экен. Ошондуктан Алихандыкына бүгүнкү күндө ушул $25,000 айланасында каражат керектелет экен. Мындайча айтканда барган келгени баардык ошол расходдор менен камтылганда ошол $28,000 чейинки каражат керектелет экен. Анткени эгерде барганында анализди ал жакта жеринде тапшырылгандан кийин ошого жараша каражаттын маселеси балким андан азыраак болуп калышы мүмкүн. Бул баргандан кийинки билине турган нерсе экен. Ал эми сиз өзүңүз айтып берсеңиз, бүгүнкү күндө Алиханды ошол күнү болгон күндө эмесеңиз айтсаңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, мекендештер, туугандар, достор. Мен Тешебаева Сажада, Карагулжа районунун Карагулжа айылынан болобуз. 5 балам бар. Чаканбаев Алихандын апасы болом. Сиздерге кайрылуубуздун себеби ушул жылдын 3 февралында ушундай үйүбүздө бир 100 градуска айланган ушундай бир оор күн, оор мүнөт башталды. Балам ойноп отуруп плитага поту тийип, плита кошулуп аңтарылды. Үстүндө кайнап аткан чайнектеги суу баламдын үстүнө төгүлүп калды да. Мен ушул жерде отурдум, секундта болду, бул нерсенин баардыгы жетпей калдым. Кудай сактап баламы токтотпады. Баламы Кудайым кайтарып берди. Ушунчалыгына шүгүр. Биз Здоровье мына Карагулжанын больницасына алып бардык. Алып барганда 2,5 сааттай жардам көргөзүштү. Ал жерден бала оор экен, бизде мындай шарт жок деп, туура эле скорый менен Ошко больницага жеткирип беришти. Больницада баламы алып кирип кетишти.
балам баягы мумиядай болуп жатты ошо больницада. Такыр колдору, баштары, эштери кыймылдабай түз боюнча жатты. 45% күйгөн, 3 степень АБ деди. Ал жерден 1,5 ай дарыландык. 2 жолу операция болду. 7 жолу наркоз алды. Акырында баягы неме успокаивающий, обезболивающий уколдор деле таасир этпей калып, наркоз сайбатышты. 1,5 ай дегенде больницадан чыктык. Андан кийин деле лечение алдык. Ушунчалыгына шүгүр, ошо көкүрөктөрү, колдору чукур күйгөндүктөн терилери тартылышып, рубецке өсүп кетти. Бул рубец баягы терини тартылыштырат экен, тарамыштай болуп. Балам ушундай акыбалга жетти да, колтуктары дагы жармашып калган. Буттарынан кожа алып, буларга чаптаган, бирок бул кожа өспөйт экен. Баламдын акыбалы азыркы тапта ушундай болуп турат. Сөөктөрү туура эмес өсүп баштаган, ички органдарында өзгөрүү болуп атат. Жүрөгү экенин билбейт, бирок мына жерим сайышып атат. Ийне сайып аткандай болуп атат апа дейт. Оор дем алат. Дем алуусу дагы кыйын болуп атат акыркы күндөрү. 15-20 күндөй болуп калды. Башымы бирок кысып аткандай болуп ооруп атат деп ыйлайт. Түнү дагы ыйлады. Не кылышыбызды билбей калабыз бул ыйлаганда. Ушундай болуп турат. Мына колдоруна да рубецтер өсүп кетип, колу жакшы бүгүлбөйт. Массажга алып барып атам, бирок массажга барганда жумшарып, кичинеден колдору бүгүлүп калат. Кайра эле дароо терлери тартылышып, ушул бүгүлсө бүгүлгөн боюнча калат, жазылса жазылган боюнча калат. Колу эми оозуна жетип калды. Дагы деле сол колу менен тамактанат. Сөөктөрү туура эмес өсүп, дагы ичи чыгып кеткен. Ошо сөөктөрү дагы уже туура эмес өсүп баштаптыр. Мүмкүн болушунча эртерээк операция жасаткыла деп атат, болбосо ортопедический дагы лечение аласыңар дейт. Баламдын кулагынын тарсылдагы дагы жарылган, суу кирип кетип, бир гана көзү калган. Беттери Кудайга шүгүр жакшы, азыр жука күйгөндүктөн беттери кыйла жакшы. Мына ээктерине да рубецтер өсүп кеткен да, мына типчи. Ушундай болуп атат. Бул рубец тартылыштыра берет экен. Мойну да кичине көтөрүлүп калды, бирок кайра эле массаждан кийин кайра эле мынатип териси тартылышып, бүкүрөйүп атат. Урматтуу кыргыз элим, сиздерден жардам сурайбыз, кайрымдуу элим. Сиздердин жардамыңыздар менен Кудайым буйруса Алихан айыгып кетет, балам айыгып кетишине жардам бериңиздер. Кудай жардам берсин. Мына урматтуу бир туугандар, мекендештер, мындай балдар, кыздардын дегеле жамандыгын Кудай көрсөтпөсүн деп айтат. Анан кара кулжага да атайын келип отурам да, анткени себеби бул Алихандын видеосун көргөндө мага жөнөтүлгөндө эми сиздер көрүп турган абал, бул эми видеодо көрүп аткан бул башка нерсе, канчалык экенин көрүп турасыздар, бирок жанынан келип көрсөңүздөр андан дагы эсе таасир этет экен да адамга. Анан ошон үчүн анда эртеңки келечегибиз Кудай үчүн сөзсүз кошулуп коюуга чакырам баарыңыздарга. Алла Таала кабыл кылсын. Болуп тургандарын, мындан ашык жазылбайт деди. Мынки урматтуу бир туугандар, карасаңар мындай бир аз кайрылып койчу. Мына Алихан кече эле чурка ойноп жүргөн жигит бүгүн мындай сыноого кабылып, мына күйгөндөн кийин мына тартылышып, мына ушундай акыбалда экен да. Эми мына акыбалда эч кимдин баласы мындай акыбалда дегеле түшпөсүн, мындай оорусундуу эч кимде болбосун. Анан эми мен деле колуман келгенин ушинтип чагылдырып, элге алып чыгып, канчалаган бир туугандарга себеп болуп, алар жакшырып бүгүн катарыбызда. Эми ошонун катарында мына ушул Алихан дагы жакшырып калуусуна тилектеш болуп, көп дуа кылып коюңуздар, намаздарда дуа кылайлы. Колдон келишинче ошол мүмкүн болушунча жакшы комментарий жазып, мына апасы айтып атат, мына жылуу сөз дагы
жакшы сөзгө дагы муктаж болгон учур сааттар бар. Адам карайлап калганда ошол берген акчадан дагы артык боло турган жакшы сөз менен дем күч берип, буюрса баары жакшы болот деген илгери үмүт менен адам жашайбыз. Бирок ушундай кырдаалда жакшы пикириңиздерди көбүрөөк жазып, Алихан үчүн, Кудай ыраазычылыгы үчүн эң башкысы. Анан ушундай кичинекей наристенин жакшы болуп кетиши үчүн мүмкүн болушунча видеолорду көбүрөөк бөлүшүп коюңуздар. Көбүрөөк таралсын. Канчалык көп таралса, ошончолук элге көбүрөөк жетип, анан жакшырып калышына себеп болор. Караңыздарчы, мына ушундай акыбалар. Алихан, өзүң айтсаң, азыр сен мындай кандай болуп ойноп атып, анан эмне болуп кеткенде, кандай болгонун айтчы мына. Мына жерде акам экөөбүз ойноп атканда, мына жерде кетип аткан эле, чай кайнап турган эле. Анан ошо ойноп атканда бутум тийип, мага төгүлүп кетти. Төгүлгөндө кандай болуп кетти сенде? Раса ысыды. Ошо. Алтын эмесе. Анан больницага жатып анан чыкканда азыр мондай болгондо, мындай сенде кандай жагымсыз, мындай эме болуп атат, азыр ошону айтып берчи мына. Билбейм. Алтын эмесе. Азыр көчөгө чыгып ойнобой калдың да, э? Ойногонду сагындыңбы? Досторуңду. Мына кожуналардан кожа алгандар, мындагы көрсөңүз. Бияктан кожа алган. Булардан кожа алган, мына буттарынан мынтип. Буларда рубец өсүп кеткен, көрсөңүз. Мыналар аябай калың болуп кеткен да. Анан булар неме көбүрөөк туруп калса, ачышат, бутумду ачышып бийлейт. Мына жери таларсына караң, турбасы да чукур. Мына колуна болгон ачылышы ушундай да. Мындай кылып, кичине колуң жака жай. Болгон жайган ушул азыр. Болду ушул. Алтын, Кудай жардам берсин. Ошо жүрөк жагы көбүрөөк күйүп калып атат, баланычы. Мыналары да чукур күйүп калган. Мына тарамыштары да чукур күйгөн. Ошо тарамыштар чукур күйгөн үчүн колдору жазылбай атат да. Мына койгон кожалар, булар чоюлбайт экен да, мертвый кожа болуп калат экен да баарыбирчи. Чоюлбайт экен, бул бала өсүп атканда мыналар чоюлбай, балам өсүп, терили, ошон үчүн баягы балам бүкүрөйүп атыптыр да. Анан ошо кан жакшы айланбай, балам организминде нарушение болуп атат. Ичи дагы көп катып баштады. Ичи дагы жакшы чыкпай атат. Мындай акыбалда, урматтуу достор, колдон келгенчеликче карап турбастан, чөнтөгүңүздө эгер 1000 сом болсо, Кудайдын берген ырыскысы берекелүү болсун, эгерде 1000 сомуңуз болсо, эч аянбай, ойлонбой, ушу көчөдө жашнакай басып туруп жүргөндүгүбүз үчүн, көзүбүздүн көрүп, көчөдө ошол айлананда мындай бир жакшы көрүп аткандыгыбыз үчүн, ошол мындай дем алып атканыбыз үчүн, Аллах Таала берип аткан неиматтарды биз колдонуп атканыбыз үчүн, мындай уктасак уйкубуз тынч болуп, жашнакай ишке барып, жумушубуз менен алек болуп жүргөн күндөрүнүн бардыгына шүгүр кылып, Аллах Таалага чексиз шүгүрлөрдү айтып, анан мындай акыбалда сөзсүз түрдө ошо 1000 сомдун 100 сомун бергенди эч аянбайлы. Эгерде чөнтөгүңүздө 10.000 сом болсо, ошону 1000 сомун бергенден аянбайлы. Урматтуу мекендештер, себеби садака балиядан сактайт деген. Анан мындай акыбалда сиз кол сунбасаңыз, кыргыз болуп туруп, мусулман болуп туруп, биз кол сунбасак, анда мындай акыбалда кайдыгер карай турган болсок, бул жигиттин эртеңки абалы кандай болот? Мындай бир келген өмүрдө ар бир инсан татыктуу жашаганга, жакшы жашаганга татыктуу. Анан бирок мындай акыбалда дагы бир бул чоңойгон сайын мунун акыбалы канчалык болот? Ошону бир эстен чыгарбасак. Мындай чын жүрөктөн мындай кайрылууда ошону анан мүмкүн болушунча көбүрөөк бөлүшүп, көбүрөөк бир кол сунуп коелачы. Бул Алихан Кудай буйрса эртең жигит болуп чоңоюп, жакшырып туруп, Кудай буйрса бул операция биздин Кыргызстанга караганда эми чет өлкөдө баягы күчтүү болгондуктан медицина өнүккөндүктөн бул жерде мындай бир жогорку деңгээлдеги жакшы операция жүргүзүлөт экен. Эртең чоңойгон сайын тери тартылышпай тургандагыдай мындай жакшы операциянын болуусу мүмкүнчүлүк бар экен. Ошол себептен чет өлкөгө чыгууга аргасыз. Ошондуктан колдон келишинче кайдыгер карабай көп бир катарда болуп берип койгула достор. Ар кимибиздин балдар кыздарыбыз бар. Бирок ошол балдар кыздарыбыз мындай акыбалда
түшмөк түгүл грипп болуп калса канчалык, сал бир жер чирттеп ооруп калса канчалык жан дүйнөң тынчсызданып мындай бир кыжалатчылык алып келет. А бирок мындай акыбалдагы баланын акыбалы, азыр бала канчалык кыйналып атса, буну көргөн эне ата андан дагы ашыкчалык кыйынчылык тартып атышат. Ошон үчүн мусулман өзүнө каалаган жакшылыкты өзгөгө каалаш керек. Кыргыз кыйынчылыктарды таштабайт дегенди биз далилдеп жашап келебиз. Мына бүгүнкү күндө канчалаган адамдар жакшырып отурат. Ошол катарында болсун Алихан, эртерээк жакшырып кет, Кудай буйрса. Аллах бергенди артына шифа берсин. Кудай буйрса, амин дейт. Карачы, алтыным десе. Амин деп коет. Буйрса катарда болойлу. Мен ишенем биринчи Кудайга, экинчи элибиз, журтубуз Кудайга шүгүр, мээримдүү, кайрымдуу, жакшы адамдар бар. Жашообузда жакшы мындай бир иштер жүрүп келет. Анан Алиханга дагы кайдыгер карабайлы. Анан Алихан дагы Кудай буйрса жакшырып, мына бүгүн мен кубанам, сиздер кол сунган, жакшылык кылган кичинекей биздин мекендештерибиз бар. Анын ичинде мен кече жакында эле бирөө Египетте карылыкта окуп атыптыр. Эми ойлосоңуздар, эртең күнү бул Алихан дагы жакшырып туруп, мындай оорусунду башынан өткүзгөн жан Кудайга жакыныраак болуп, анан эртең аалым болуп, илим алып, карылыкта болуп, же болбосо дин исламга күчтүү кызматын кылган чыгаандардын катарында болсо, биз жашыбыз өтүп кабырда жаткан мезгилде мына ушундай жигиттердин жасаган жакшы иштери сиз менен биздин кабырыбызга барып туруусу эч кандай күмөнсүз. Ошон үчүн биз бүгүн ден соолугубуздун бар кезинде мына ушундай акыбалда биз сөзсүз жардам беришибиз керек. Анткени бул өзүбүздүн эртеңки акыретибиз үчүн азыгыбыз. Эч ким оорубасын.